Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары, азыр биз сиздерге мына ошол Чолпон Ата райондук ооруканасынын ичиндеги биз абалды жана ошондой эле аппараттардын тейлөө сапатын, жалпы эскилиги жеткенби, жеткен эмеспи чагылдырып беребиз, бизден алыстабай туруңуздар. Ким бар негизи жоопту адамдардан ал жакта? Тактап бере аласыздарбы суранычы? Бизде футбол кылып атат, анан карапайым элде кандай кылат? Сабатсызбы дарыгерлер каякта поликлиника жайгашканын же каякта оорукана стационар жайгашканын билишпейби? В смысле билбейсиз? Сизге айтып атпаймынбы, стационарда? Жок, мен сизге айткан жокмун. Ал жактан бир дарыгер чыгып туура эмес көрсөтүп атат бизге. Талап Керимович, сиз тартасыңар. Могу мен кабинетиме кире аласызбы, жетинчи кабинетке? Срочно, да. Хорошо, бүт атам. Сейчас подойдет там. Ал эми. Жоопту адам ким? Бизге негизи там зам главврачам, Бекболот Эсиржанович Сайфуллаев. Ал ошол больница жакта карайт. Биз биякта карайбыз. Мен биякта. Биз сураныч иретмиз да. Эгер мына маалыматты билесиз, өзүңүздөр бул коомдук ошол элде кайрылып аткандан кийин сиздер көрсөтүп берип койгонго милдеттүүсүздөр. Ошого бир көрсөтүп берип койбойсуздарбы, жүрүңүз. Азыр там Чогуу бар. Келсин, анан Ал келгенге чейин сиз бул жакта жоопту болсоңуз өзүңүз көрсөтүп бере аласызбы азыр, убакыт өткөрүп? Жок, кандай бул жакта аппарат техникалар бар, жаңыланганды ошол боюнча. Обследование у нас. Дарылоо бөлүм жокпу сиздерде? Биз больнойлорду пациенттерди карайбыз, жалобамен диагноз коюп лечение кылабыз. А эгер стационарный лечение керек болсо, направление берип больницага жаткырабыз. Демек, толук жоопкерчиликти ошол жактагы кандай дарылашты стационар мойнуна алат экен. А биз адам кийин наблюдение кылабыз. Демек сиздер болсо ошо оорубагана аныктама берет экенсиздер, э? Аныктама эмес, некоторые делят даже амбулаторное лечение кылабыз, стационар болсо стационарное лечение кылабыз. Анткени бизге так бербейт. Кайсылай тартады? Деп коюп жатам. А бияктан келет? Бияктан келет. Саламатсызбы айке? Кандай чаксы Бишкектен келдик эле. Мына жарандардын тиги арыздоосу боюнча анан азыр бул сиздерден ошо жалпы техникаларга, анан бул аппараттарга болуп атат да. Эскилерчи. Анан кийин ошол анан бул жак тейлөө сапаттагы бир аз жакшы эмес деп атышат да. Аны эми бир Көрсөтүп берип койсоңуздар жакшы болот. зам директорго чакырайын. Жакшы болот. Жок, бул жакта жакшы салыпсыздар бирок, э? Эки этаж болду, э? Ремонтпу? Жаңы салынбадыбы? Жаңы тез жакта короодо салынып. Ала ортодо курулуп жасалып аткан эмне? Диализный центр болот. Томографиябы? Тез жакта жаңы больница салынып атат. Буюрсаң бүтөт го. Ал канча орун адамга? Канчага салынып атат? Стационарный. Стационар негизи 100% деп рашат болот түшөт. Бизде толук маалыматыбыз жок. Просто они сейчас строят там, көрөсүз. Алло. Ассалам алейкум. Өсөжансыз каттас. О, жок. Эме. Журналисттер келиптир да ошо. Сиздер могул бир жалоба боюнча оборудование дейт. Ошол маселе суроолор бар дейт да. Келип бересизби? Канча убакыт болуп калат? Азыр мен сүйлөшүп көрөйүнчү. Биз жанагы көчмөндөр оюнуна карап Кырчын жакка кеткенбиз дейт. Канча кечирээк болуп калат дейт да. Жок, күтө албайбыз да. Сиз бир жооптуу адамдардан башкасы болсо деле көрсөтүп берип койсо жакшы болот. Келиши ал эмне абзел? Тиги стационардыкы же эмне жактыкы? Жок, стационар. Биздики прием амбулаторный больных. Анан оборудование. Азыр Бисаратованы алып барып көрсөтүңүз. Ошол жакта эми реанимационный оборудование бар ошол жакта да. Наркозный аппараттардыкычы. Жакшы болот ошо. Жүрүп көрсөтүп койсоң. Биздики эми хирургический кабинеттер ошону эмес, андан башка биздерде. Анан дагы бир маселе бар, билесиздер, маалыматты деген ачык маалыматка жаткандагы бар, жатпагандагы бар. Ал жакта деген врачебный тайна деген нерселер бар. Жок, негизи айтып атам, ошо эгерде мыйзамга каршы келе турган болсо, бизге алдын ала айтып коюңуздар, биз тиги кадрды жаап кетели. Ооба, айтып коюңуз. Аяктан оорулар жатат да, ошол момент. Болгону эми азыр биз кайрылуу менен эми элге деген бул маалыматты ачыктап беришибиз керек да, Чолпон Атанын элинечи. Ушундай экен деп. Хорошо, маселе эмес, эч кандай жаап. Мен астында эмеде отурмун, стоматологдочу. Хорошо, мен мында ошо. Азыр мен деле барамын, эгер батыраак. Биз анда реанимациядан баштайлы, э? Операционный блок көрсөтүп коюңуз да. Хорошо. Рентген иштеп атат. Биздики ишенбейки? Ошо мен. Буюрса эми сиздер
сизди министр кылабыз эже. Буйруңуз, жүрүңүз. Сиз бирок жакшы иштейт окшойсуз. Больница салынса, может, там функциональное отделение, обследование отдельного по моим данным. Вот модельный салон. Мына жердечи. Ал бул бителе. Астында МРТ, жаңа аппараттар келет. Стадионмен бар эле. Азыр бул канча 3 этаж болуп атабы? Канча орунга? Примерно. Ну, примерно. 100, Бул жерде диализный центр болот. Анан МРТники тоже астына салынат. Чет мамлекеттен алып келесиздер да аппараттарды. Су возможно, мен аны точно айта албайм, но жакшы салынат. Демек бул жалпы ошо Чолпон Ата элине, Бостер элинин телегенге жетет экен, Начинай карыганып, заканчивая коммунистер. Скорая помощь. Одновременно 3 бригады штаб. Не, 3 эле машиналарыңыздар барбы? Жок, 3 бригада. 3 бригада, э? Конечно, 3 бригада, Нарвовский эмелерден жардам берип атат. Түптөн. А еще один центр у нас в Калачида. Бирөөнү алып келишти окшойт. Молодец, сотрудниктер. Освидетельствование. Азыр биз биринчи кайсы бөлүмдөн баштайбыз? Реанимация. Органына канча жыл болду, же? Бирок кат маалымат билбейсиз, э? Точно билем, я только недавно там был. Халат, берип койсоң, светине. Операторго. Тамакта. Бул жакта началда койчу, аппараттардан жалпы ошол сиздер колдонуп жаткан инструмент жалпы ошолор боюнча. Анан негизи телөө сапаты менен анан аппаратурага тургундар биякта микрофон ырайсыңдар, да ишке сачып. Сиз эми жалпы сону айтып, ошондо эле түшүнүп койсоңуздар болду негизи. Мына статистиканы айтып койгой. Ошондо түшүнүп койсоңуз азыр жактан киресиз жана. Чоң эле киресиз, таныштырып. Өзүңүз тааныштырып, анан бул жакта операция бөлүгүндө урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү азыр толугу менен мына врач, ошондой эле бул дарыгер агабыз тааныштырып берет. Өзүңүз тааныштырып, анан бул жакты көрсөтүп берсеңиз. Атым Акыналы Бакытбеков. Мен Бишкек национальный госпитальда иштейм, хирург болуп. Бул жакка 1 ай болду. Командировка келдим. Буюрса күтүп атат командировка. Ушул жерде иштеп атабыз. Жүрүңүздөр. Бул операционный блок. Хирургияда ушул бөлүнөт да. Киргенде эле бул раздевалка болуп кетет. Анан кырда операционный бөлүнөт болот. Бул жерде хирург келип, кол жууп, анан стерильный зонага кирип кетет да. Аппараттын оснащениясы боюнча бул жакта мындай жаңы деген СДУ аппараттар болот. Бул современный хирургияда, особенно травматологияда, нейротравмада, кардиологияда колдонулат. Бунун өзгөчөлүгү мындай лучевой нагрузка аябай аз болот. Реальный времени тартып берет. Коюлган жана пластиналар, стенттер ушу операция учурунда эле көрсө болот да. Аябай качественный аппарат. Ушу недавнее время уже колдонуп башталды биякта. Бул жакчы бөлмөлөр кайсы? Материальный. Бул материальный жана хранилар болот. Хирург келип, кол жууп, анан биякка стерильный боюнча кирип, киргенде эле ушул операционный. Бул операционный стол. Ушул жерде бейтап жатып, ушул жерде операция өткөрүлөт. Ар кандай операциялар болот. Основном экстренный хирургический, аппенdiктомия, грыжа, ишеч непроходимость, ар кандай ДТПдан переломдор болуп келет, ушул жерде жасалат. Бул жана инструменттерди стерилизациялабыз да. Ар бир больнойдон стерилизация болот. Ушул жерде стерилизация болуп, анан кийин операционный. Канча градус менен? Градусу бир 90 градус болуп.
так айта албайт экен ошонун чегинде да. Демек бул жакта адамдын ошол терс таасир бере турган бактериялардын баардыгын өлтүргөнгө баары күчү жетет, ушул жерде өлтүрүлөт, стерильный болуп анан операция колдонулат. Ушул жерден бир суроо берип кетсем болобу? Азыркы учурда мисалы боору күчөп атат да, гепатит деп коебу оору. Анан ошол кан аркылуу жугат экен. Анан демек азыр ушундай аппарат маникюр, педикюр жасаган ошондой эле баардык медициналык жеке тармактарда, стоматологияда сөзсүз милдеттүү түрдө болушу керекпи? Бул аппарат албетте да. Бул кандай операция болбосун, кандай инвазия болбосун, баардык жерде ушундай аппарат туруш керек. Себептен энди аябай эндемический зонага айланып барат да Кыргызстан деген гепатит Б, С, ВИЧ инфекция. Ошонун баары кан аркылуу жугат да. Операция учурунда жугуп калышы мүмкүн. Инструменттер стерильный болбосо, инструменттерди стерилизацияланган аппарат жооп бербесе талапка. Бул международный стандарт боюнча ушундай требованиясы боюнча азыр колдонулуп атат. Жакшы. Сиз дарыгер катары айтсаңыз, азыркы учурда Чолпон ата ошондой эле Ысык көл районунун ооруканасына кандай аппараттар конкреттүү түрдө жетишпейт? Мен дагы айтып кетейин, бул жакта командировкада жүргөн үчүн эми 1 ай болуп элек да. Азырынча Байкадыңыз да эми жетиштүү эле лапароскопический аппарат алып бериптир. Ал азыр ишке кириле экен. Жакын арада ишке кирип калсам да, мен ойлойм бул жак уже мындай Бишкектин клиникаларына эле современный оборудование менен уже толук камсыздандырылыптыр деп ойлойм да. Жаңы деңгээлге чыкканга мүмкүнчүлүк бар экен. Бар, мүмкүнчүлүк бар. Дагы түшүндүрө берсеңиз, бул аппарат аппарат жана физиологический раствор деп коет, жана адамга коюлат да, кан тамырга коюлат, иштер жуулат, ошол растворлорду кармай турган эмне да, өзүнчө аппарат ушунун ичинде сакталат. Бул Big-Star. Бул жерде тоже инструмент, халат баары салынат да, анан өзүнчө автоклавирование деп коет. Ал башка жакта, башка бөлүктө, ушул жакка барып, анан термообработка менен кайтып бияка келет. Негизинен сиз эми азыр базар баасы боюнча бул канча турат? Аны так айта албайм. Негизи канча убакытка ошол бактерия өлүш үчүн бул жакта сактап ошол бул жакта коюш керек? Сакталышы бунун өзүнүн неси бар да, жоопкерчиликтүү специалисттер болот да, ошолордон сураш керек. Бул өзүнө тиешелүү дагы кызматкерлер болобу? Болот бул жакта. Бул электроотсоз айтып, кан айткан учурда или ириң толгон учурда ушу менен гана тазаланат да, жуулат, тазаланат. Ошондой аппарат бар. Бул жандай общий наркозда угуп калынар да. Анан уктаттан ушул аппарат колдонулат. Бул аппарат деген адамды жана наркоз учурунда дем алдырат да, өпкөсүн. Ошонун баарын контролдоп турат. Бул да жаңы аппараттардын бири. Миндрей талапка жооп берген ИВЛ аппараттардын бири. Урматтуу каналдын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Чолпон ата ошончо Ысык көл райондук ооруканасында мына төмөндөгүдөй баардык тиешелүү аппараттарды бар экенин бул жакта ошо дарыгер агабыз мына көрсөтүп берди. Андан сырткары бул жак кандай бөлмө? Бул жак жүрүңүздөр да. Бул жак моечный деп коет. Бул жакта мындай жуулат да, инструменттер баягы колдонулгандан кийин жуулуп туруп, анан кийин тиги аппаратка киргизеткенсиздер да, тиги бактерияларды колдонулган инструменттер. Дезинфекция кылынып, анан астында ССОго барат да, инструменттер атайы ылдый жакта. Жанагы операциядан кийин инструменттерди алып келет да, бияка жууп замачивание деп коет, жана бактерияларды өлтүрө турган растворлор бар да. Ошко определенный время салат, кургатып анан тиги автоклавирование жөнөтүлөт да. Бул дагы жанагындай ВИЧ инфекция, гепатит Б, С деген алдын алуу бир түрү бул дагы. Түшүнүктүү. Жүрүңүздөр. Ар жак аркы бөлмөчү? Ошол сыяктуу эле.
Бул жакта ушул медоборудование. Ошолорду хранение алып турган бөлмө. Мына өзүңүздөр көргөндөй операционный стол, бул запасной экен. Жаңысы. Мондай травматологический инструменттердин түрлөрү турат. Лампа турат, ушуларды сактоочу бөлмө да бул жак. Бул жак материальный бөлүмү, бул шкафтарда жанагы материалдар бар. Расход кыла турган. Негизи операционный материалдар бар. мындай суроо да. Сиз эми бул тармакта иштеп жатканыңызга канча болду? Мен бул тармакта 10 жыл болду. 10 жылдан ашык. Өзүм Эмгек стажыңыз бар экен, э? общий хирург болуп иштейм. Айтсаңыз эми. Бишкек шаарында. Айтсаңыз, ошол специалист ушул медицина илимдеринин ушул өкүлү катары. Ушул тармактын өкүлү катары айтсаңыз, мисалы, азыр бир учурда аябай оор акыбалда 4 адам келип калса анда кандай кыласыздар? Бул жакта бир эле ошол кынылып атат. Андай учурлар да болот. Андай учурда болгондо эми тяжестине жараша, экстренностине жараша Бир-бирден киргизесиздер. жайгаштырабыз да. Сортировать этебиз биринчи. Бирөө перелом болуп келет, переломдун наоборот выжидательный тактика болот. Бирөө ичи тупая тарабы болуп, разрыв болуп кетсе, аны сразу операция алып келип жасаганга милдеттүүбүз да. Операционный бир эле стол бар пока, андай учур боло элек. Бул жактын хирургдары Дагы бир стол бар да биякта. жакшы буларды өздөштүргөн, жакшы справляется мындай айткандачы. Мен эми бул жактан негизинен азыр стандарт боюнча, талап боюнча кандай экенин билбейм. Эми негизинен азыр Чолпон Ата шаарынын ошо жалпы бос жерине кошкондо эми бир 28-30 миң тегерегинде болуш керек калк. Анан бул жактан эми андан башка эс алуучулар да жайына көп келет. Анан эми ар кандай окуялар болуп атат, аны көрүп атабыз. Анан ошол учурда эми бул өзгөчө ошо курорттук шаар болгондуктан медициналык ошол тармак аябай жакшы жасалыш керек да негизичи. Анан айтсаңыз эми азыр Кыргызстанда мисалы ошол бүтүрүүчүлөр, мисалы ошол Кыргызстандын ошол мамлекеттик медициналык академиянын бүтүрүүчүлөрү бүтүп атат, ошол азыр башка жака эми көбүнчөсү ошол акчанын айынан кетип атышат. Андан сырткары ошол жарандардын дарыгерлерге кылган мамилесине улам болуп атат, туурабы? Анан азыр ошол биздин ошол жаңы бүткөн, окунуп бүтүп келген ошол студенттердин, ошол дарыгерлерди биз бул жакта алып калыш үчүн кандай эмне керек? Да Кыргызстан ошо медицина тармагын өнүктүргөнгө эмне кылыш керек негизи? Эми баары негизи акча такалып атпайбы? Биздин экономикабыз эми өсүп атат. Эми с недавнего времени айлык майынан көтөрдү, бир аз болсо да көтөрдү. Мен ойлойм мындан ары жакшы көтөрүлүп, анан өзүбүздүн могу специалисттерди кармап калганга шарт түзүлөт. Мамлекет эми киришип баштады да бул эмнеге чөйрөгөчү. Бул больница боюнча айта турган болсом, Чолпон Атанын калкы бир 20-30 миң сиз айткандай эле. Бирок бул больница Чолпон Атадан сырткары Ысык көл району деп коет. Ысык көл районунда бир 100 миң тегерегинде жаран жашайт да. Айылдарды бириктирген да. Ошонун баарын ушул больница карап, ушул больница жалгыз оорукана лечение кылат деген. Анан тур сезон деп коет, могу жайкы сезондо көп, нагрузка көп. Ошон үчүн Бишкектен усиление, подкрепление деп бир-экиден специалист келип атпайбы? Терапевт, хирург, травматолог, реаниматолог. Чогуу иштеп, пока жакшы жетишип атабыз, жардамыбызды көрсөтүп атабыз. Рахмат сиздерге чоң. Так, дээрлик жакшы эле экен, Анан дагы каякта, эже? Аппаратура, оборудование. Өзүнчө эле экен. Аны көрсөт. Аны өзүнчө ал деген специалист атай келип эмеда жаңы аны деген колдонула элек. Ал Жок, аны эмес. Мисалы башка дагы иштетип атасыздар, аппаратураны көрсөтүп берип коесуздар. Бул жыл ошол убакыт өткөн сайын ошол эмне биякта не перевязочный кабинет.
Келсеңіздер, ким тааныштырат? Эже, сиз тааныштырасызбы? Келиңиз. Жок, бул Бул жак перевязочный бизде биринчи бияктан раналар келгенде обработка кылынат. Бул жактан кичинекей раналар тигилет, ПХОлор жасалат. Анан перевязкалар жасалат. Анан послеоперационныйда перевязкалар жасалат. Эшиктен келген сыныктар келет, гипс салынат. Ошондой биринчи первый помощьтар оказывать этебиз. Бул перевязочный. Азыр канча бейтап бар ооруканада? Ооруканада бир канча 40 больной бар да. Азыркы учурда, 40 койка бар да бул жакта. Андан больнойлор андан азыраак кичине бул жакта. Азыр эми бул жакта жаңы 100 бейтапка ылайыктуу оорукана курулуп атыптыр, Ооба, бул жакта ошол. Негизи азыр кээ бир учурларда ошо жетишип, ошо бейтаптарга ушундай атайын жатканга орундуктар жетишпей калган учурлар байкалдыбы же андай жокпу? Жетишпей калгандар болгон жок. Болгон жокпу? Жакшы эле, жетиштүү эле. Бизде койкалар жетиштүү эле. Жүрүңүздөр. Бул жакта да айтып тааныштырып койсоңуз. Жалпысынан эми бул жакта колдонуучу ошол атайын кандай десек болот, медициналык атайын ошол инструменттер деп койсок, ошолорду гана жайгашкан экен, негизинен. Ошолор гана колдонулган инструменттерди бул жак замачивание кылынат, дезинфекция кылып туруп, андан кийин автоклавирование стерилизацияга кетет. Бул жакта биринчи этажда кабинет бар, аякта атай бизге стерилизовать этип келет. Ошо анан биякта инструментти, стерилизованный инструменттер турат бул шкафта. Ошо колдонуп анан Бул жакта бактерия өлтүрүүчү да, жаңы эмеспи? Бактерия өлтүрүүчү, бирок астынан бир атайы чоң стерилизационный автоклавированиядан келет, андан кийин ошол шкафка салып, биякта 72 саат коюлат. Анан пайдаланууга берилет. Пайдаланууга берилет. Рахмат. Жүрүңүздөр. Жүрүңүз. Саламатсызбы. Бул жакчы. Здесь фотосессия отделение. Что у вас есть? Процедурный кабинет. Бул өзүнчө, Бул өзүнчө процедурный кабинет. Биякта болсо биз деген укол сеанстары. укол сеанс больнойлорго көбүн эсе ордунан ошо кислородторубуз. Биякта болсо биякта дары-дармектерибиз. Дары-дармектер Жайгашкан, жайгашкан мондай. Ал кыш жайында сапатын жоготпойбу? Ысыкта. Жок, биздики деген тетиги эмес бар. Атайын. Ошол менен тиги бир температурада кармап Бир турасыздар. температурада кармайбыз. Температурабыз да бар өзүнчө. Макиянын тиги Көзөмөлдө болуп экен да, көзөмөлдө. Бул дары-дармектер сакталуучу эмебиз. Кан турат, Кандарыбыз, мисалы үчүн тиги больнойлор паспорт этери менен жана кээ бир больнойлор чыгып кетет да, алар эметкичекте тиги ВИЧке бит бардык анализдерди алабыз на месте. Рахмат. Жүрүңүздөр. Рахмат. Переносной аппараттарды Врачтар отурган жерди тартып койсоңбу? Азыр бейтаптардан эгер уруксат берсе биз сурап койбойлубу, каршы эмес болсоңуздар. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Сүйлөп бере ала тургандар барбы? Бул оорукананын сиздерге кызмат көрсөтүүсү кандай болуп атат? Жетиштүү элеби? Дары-дармектер кандай болуп атат ошол боюнча? Сүйлөп берип коюңузчу, келиңиз. 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 Боло берет. Кел. Жок, жатып эле сүйлөйбүз. Эмне жөнүндө сүйлөйм? Сиз аты жөнүңүз ким, каяктан келдиңиз, анан сизге кызмат көрсөтүү кандай болуп атат бул жакта? Жакшы элеби? Бүт баары жакшы. Жакшы тейлеп атышабы? Ооба. Ошол боюнча айтып бериңиз. Жок, биякта бүт баары жакшы. Леченияларды кылып атат. Мен Өзбекстандан келгем, бүтүн сынып калып биякта жатам. Дээрлик жакшы, Бүт баары жакшы. Буюрса кызматтары жакшы. Мебот карап атат.
уколлар убагында болуп атат. Рахмат. Бүт баарынан ыраазымын. Рахмат. Азыр азыр тикей часпы? Азыр булардын да тынчын алып отуруп ошо жүрүңүздөр. Мен атым Талант Термиш. Заведующий ишим боюнча код сатып берип калат. Тиги Мен бизге сиз бул жакта кызматыңыз кандай? бөлүм башчысы. Бөлүм башчысы. Хирургиянын бөлүм башчысы. Сиз бир суроого жооп берсеңиз. Бул жакта процедурныйда анан операционный блокто бар экен, анан берки процедурныйда биз байкабадык да. Азыр жана гепатит деген оору жугуп атканда мисалы атайын ошол кычкач бул бардык инструменттерди сактап бактерияны өлтүрө турган аппарат эмне үчүн ар бир процедурный бөлүмдө жок болуп атат? Жок, бар инструмент бар. Биз көрүп албадык да. Жүрүңүз көрсөтүп коелук. Тигиде болсо градусу менен заманбап бардыгын көрсөтүп бере турган операционный блокто турат өзүнчө. Бери жакта андай жана токсоя турган жери дагы эмес, ал өзүнчө эле бир мындай кандай десек мындай тумбочка сыяктуу эле турат да. Ал кандай аппарат ал? Медицинский атайын аппарат. Бул стерилизациядан чыккан инструменттин баары, стерил инструменттин баары ошо алдын ала бир күн эрте медсестра даярдайт да, ошо стерильный инструменттер ошол шкафтын ичинде болот. Анан каждый колдонулган инструмент өзүнчө кайра эмеге кетет. Колдонулгандан кийин атайын дезраствор деп коет, ошо дезрастворго салынып стерилизацияга кетет. Азыр сиздерде деген ошо заманбап бардык сиздердин аппаратуралар дейбизби, ошо медициналык атайын бул жакта сиздер колдонуп жаткан инструменттер орточо деңгээлде деп атышат да. Анан негизинен сиздер ошо жаңы тизме түзүппү же долбоор жазыппы, министрликке кайрылдыңыздарбы ушундай керек бизге деп? Жок, бул жанагы биздин хирургический набор деп коет да, большой хирургический набор деп коет. Биздин өзүбүздүн инструментарийибиз жанагы износта болот да, көп колдонулат, көп колдонгондо жанагы стерилизацияга барганда өзүнүн металлын өзү свойствосын начарлайт да. Ошол убактарга чейин биз алдын ала заказ беребиз, тендер менен алынат. Быйыл большой хирургический набор алынган. Операционный блокко дагы, перевязочныйга дагы инструменттер жетиштүү. Ал инструменттер болсо каждый больнойго бир инструмент колдонулат да, жана бир шприц, бир адам дегендей эле. Азыр сиз туура айтып атасыз, могу спид жана башка ошондо кан менен жуга турган оорулар абдан көп да. Биз аны биринчи келгенде аны биз билбейбиз, ал ошо менен ооруйбу, оорубайбы. Ошон үчүн ар бир оорулууга бирден инструмент колдонулат. Ийнелер дагы одноразовый жанагы бир оорулууга бирөөнү колдонулат. Атайын атроматический ийнелер менен колдонулат. Ал жагынан болсо алдын ала анын үстүнө өзүбүздүн жана инфекционный контроль деген бар. Алар келип текшерип турат, санэпидстанциядан келип текшерип турат. Ал маселеси боюнча. Агай анан дагы төмөндөгүдөй суроодо мисалы бир учурда аябай оор, мисалы акыбал менен сөзсүз аз кылынышы ошол операционный блокко кире турган адам келип калса, төртөө бир учурда келип калса, бул жакта эже айтып атат, ал жакта иштеген эже. Бир эле мисалы кошумча бизде жана алып кирип жасай турган не деп коет? Ошол да кошумча бирөө эле бар экен, бирөө турат. Негизгисичи бирөө турат ортодо. Азыр мисалы төртөө келип калса, алардын тиги хирург айтып атат, биз болсо биринчи ошо кимиси тез кылынышы керек болгонун аныктап туруп, анан кийин бирден киргизебиз депчи. Анан кандай кыласыздар аны? Кантип аныктайсыздар ошол боюнча? Бул сортировка больных деп коет. Жана адамдын оор акыбалына жараша жардам көрсөтүлүшү эмдет да. Бул жеке эле мисалы өтө оорлар, одномоментно андай случайлар бизде көп болот, массовый ДТПлар түшөт. Без сознания эме болот болсо сразу эле реанимация бөлүмүнө кирет. И ошо реанимация бөлүмүндө жардам көрсөтүлөт да. Ал аппаратка түшөт, ошол жактан сразу жардам көрсөтүлөт. Анан ал жактан бул жака чыгат, ал жактан уже состояниясы калыпташкандан кийин биз жака болот турат. Эгер операция кылына турган болсо, анда операционныйга алып кирилет. Операционныйда 2 столубуз бар, операционный бригадаларыбыз бар, дежурный врач. Атайын Минздравдан хирургтар келген, травматологдор совместно чогуу иштешип атабыз. Эми жайкы сезонго биз жылыга эле даярданабыз да. Баягы эми ар кандай случайлар болот. Бүткүл Кыргызстан боюнча келет, башка жакынкы алыскы мамлекеттерден келет, саммит өтөт. Эми бул жагынан болсо эми колдон келишинче иш алып барганга аракет кылып атабыз. Оборудование Кудайга шүгүр. Эми келип баштады. Эми ошол
оборудованиемен иштеген адамдар да болуш керек да, ошолорду обучать этип. Азыр мурункуга караганда эми шүгүр деш керек. Мисалы эми тендер боюнча дедиңиз, тендер боюнча мисалы мындай да. Демек тендер боюнча жарыялагандан кийин ал жактан эми сапаттуу ошол аппараттар келет деп мамлекет толук кепилдик бере алабы? Ошол жакта тендерный комиссия бар. Тендерный комиссия алдын ала ошол берилген мисалы инструментпи же аппаратпы, ошонун технический спецификация деп коет. Ошону карап, анан ошого жараша тендер өткөрүшөт да. Биз эми заявка беребиз, например, мындай нерсе керек депчи. Анан аякта эми азыр тендерибиз централизованный болуп калбадыбы? Мурун болсо ар бир больница өз алчу. Азыр болсо республикалык уровеньде ошолор текшерилип, аякта комиссия отурат. Алардын сапатын, гарантиясын, техобслуживание деген бар. Кээ бир эмелерди алып алып, мисалы техобслуживание болбой калышы ыктымал да. Аппарат келет, анан аны жасаган оңдогон киши болбой калышы ыктымал. Ошон үчүн ошонун баарын карайт да. Айтайын дегеним эми бул акча келди. Ал акчаны карап эми ошого жараша бааларын билип, мисалы ошол эле аппарат Кытайда $3000 турса, ошол эле аппарат башка мамлекетте мисалы сапаттуу жасалган аппарат болушу мүмкүн, бирок ал $10,000 турушу мүмкүн. Бирок ошол каражат жетсе дагы ошол кара курсактын гамын ойлоп, башка ошол тендерди уткандар ошол жагында ойлоп кетпесин деген гана. Туура айтасыз. Ошон үчүн бул тендерде жана технический спецификация деп коет. Өзгөчөлүктөрү болуш керек да. Мисалы башка мамлекеттерде сапаттуу чыккан аппаратуранын өзгөчө бир технический жагынан өзгөчөлүгү болот да. Ошону так көрсөтсө, андай нерсе болбош керек да. Кошумча эмнени көрөбүз? Анан бул жакта кемчиликтер, ошондой эле бул жакка айта турган, жетекчиликтерге айта турган нерселер барбы? Айтып бериңиз. Негизи. Эми баягы райондук оорукана болгонуна байланыштуу биздики ошо өзгөчө бул Чолпон Ата деген бул туристский аймак. Анан бизге деген ар кандай оорулар келет да. Эми акырындан оңолуп келатабыз, Кудай буйрса. Мурунку караганда бир 15 жыл болду бияка иштеп. Азыр жаш кадрлар калдык, улуулардын баары кетип калган. Бизден көп сотрудниктер кетип калды чет жакачы иштегени. Акчанын айынан. Азыр эми Кудайга шүгүр, эми айлык көтөрүлүп калды, мына 2 айдан жүзү болду. Эми кайра келип иштейбиз дегендер мына кайра башталды. ГИКтен үйлөр салынып атат. Анан без очередь беребиз деп, эми кадрлар тартышыбыз керек. Бул маселе негизи илгертеден келаткан нерсе болчу. Баягы кадр решает всё дейт эмеспи? Хоть оорукананы алтын менен жалатып койсок дагы, ичинде специалист болбосо пайдасы жок болуп калат да. Ошон үчүн баягы кадрларды алмап калышыбыз керек. Чыныгы патриоттор калды дейм. Акырына чейин ушу иштеп элге кызмат кылалык дегенчи. Анан эми бул биздин оорукана негизи эле башка мамлекеттерге 100 болобуз да. О келген оорулардын алар кандай маанайда кетет, кандай ой менен кетет, алар барып башкаларга айтат. Барбай эле кой, же болбосо мындай экен, тиңдей экен деп. Анан Минздрав тараптан жакшы эле Кудай берсе жардамдар болуп атат. Мына атайын специалисттер келип, бир айдан биз менен чогуу күнү-түнү гнойный хирург, травматолог. Тажрыйба алмашат экенсиздер да, буюрса. Сөзсүз түрдө. Андан сырткары санавиациябыз бар, алар менен байланышып турабыз. Эми ар кандай случайлар болот, биздики өзгөчө да. Окутууга жөнөтүп атабыз сиздерден дагы? Жылыга окууга барып турабыз, жылына Бишкекке барып турабыз. Ал сөзсүз түрдө болуп турат. Чет мамлекеткечи? Чет мамлекетке негизи пока бара элекпиз, бирок барып атат, областтардан барып атышат. Сиздерди биринчи жөнөтүш керек да негизи. Чолпон Атада ГСВ Бакыт деген группа отурат. Ошо 16900 кишиге 8 врач иштеш керек, 1 клинический руководитель менен. Анан 3 эле врач иштеп турат ушул убактачы. Дагы эле баягы штатта врачтардын жетишпегендиги болуп жатат. 3 врач тең пенсиядагы адамдар. Анан эртеден керелден кечке 1,5 ставкада 1,5 ставкада иштейбиз. Анан ушуреки райондун центрине райондун больнойлору да келет. Ошо жактары көп каралган эмес да. Мисалы ар бир жерде райондо врачтар бирден эле калган.
и то ошолор дагы пенсиядагы адамдар. Бизде 85 жаштагы эжекелер иштейт, 80 жаштагычы. Анан эми алар деген отпускага чыгып кетиши мүмкүн эмес элечи, отпускага чыгышат. Ооруп калышат, суранышат. Анан алардын больнойлоручу бияк түгөстөй напылов болот. Бир убакта ошол эле жердеги больнойлор ошол киши менен жакшы абалда болбой мындай чатакташып кетсе дагы алар да келиши мүмкүн. Анан 5тен кийинки элдер эми больницага барышат да, көптөрүчү. Анан ошо элдер да келет. А биздикин ушундай кылып койгон, Союз убагында болсо райондун элдери келип ушул жерде очередде турса, принимать эте берчүбүз да. Азыр болсо сен өзүңдүн гана элиңди принимать этишиң керек. Анан ошон үчүн дагы бир чатак болот. Мен деген өзүмдүн элим бар, Чолпон атанын элине эле карайм. Сен өзүңдүн элиңе барышың керек. Эмне кылалы? Аякта врач жок болсо эмне кылалы? Ал суранып кетиптир, ал биякка кетиптир, ал отпускада экен дегендей ырчырлар болот көп. Ошол. Анан талон менен, запись менен алынат. Ошого дагы карабайт, карашпайт. Көптөн эми көп эле жыл болду. Бирок ал эмне деген талон деп жиндер келишет, келипчи. Анан айла жок, талон жок деле эми келе бергилечи деп карган киши кирип атса, көрөсүң, эми бир көрөсүң, эки көрөсүң, үчүнчү жолу жиниң келет да. Барып жазылып келиңиз. Жазылып келиңиз. Мен эми сиздики тетияктан келди деп кабыл албай койбойм. Мен кабыл алайын деп айтам. Андан кийин анан бир көйгөйүбүз ошол. Андан бөлөк азыр деген ар бир врач 20 мүнөттө кабыл алыш керек по записи. 20 мүнөттүн ичиндечи мен больнойдучу могу жерге киргизгеним элечи бир 15 мүнөт өтөт. Киргизгеним эле. Андан көрөк больнойду көрүш керек. Больнойду сураш керек. Давлениясын өлчөш керек. Анан бир эле больнойгочу жок дегенде 30 мүнөт, эми минимум это говорю, 30 мүнөт. Андан бөлөк ВТЭК өткөн больнойлор бар. ВТЭК өткөн больнойдучу могу жерге жазыш үчүн ар бирине жок дегенде 2 саат керек. Сиздерде онлайн базабы? База бүт барыбыз ошо менен иштейбиз да. Анан ошо бул сиздер демек азыр бөлүшө элексиздерби же аябай татаалбы? Ошону айтсаңыздар. Көндүк. Бирок ошо жердечи момунт ойлойм да, көп графалар бар да. Керектүү ойлоп калам, может министр келсе деле ушул экини ачып көрсөтүш керек го депчи. Керектүү нерселер аз, кереги жоктору көп да. Мисалы илгери бир эле дневник аччыбыз больнойгочу. Ошол дневникте эми общий состояниясын билдирип туруп эле, анан туура келген нерсесинчи, обосновать эте турган нерсесин, например, пневмония болуп атабы, легкийди жазып, ошол жакта хрипы бар деп, анан диагноз коюп койчубуз да. Жерде толтура да, бирдемкелери толтура. Анан сизге азыр айтып кеттим го, жанагы ВТЭКти 2 саат жасабыз деп. Ал бир жерден не успеваем. Ошо ойдон калтырабыз да, үйгө барып иштейбиз. Анан ошол убактарда эле бир 15 киши жазылса, анын баарын эле ошол сабат автоматически киргизе албайбыз. Биздин жашыбызды көрүп атасың. Мен 70ке жакындап калдым. Ошол самат киргизе албайбыз. Аны дагы үйгө барып киргизем. Анын ортосунда коллегиально деп бир врач кирет. Анын ортосунда таанышың кирет. Анын ортосунда балам температура болуп атат деп келет. Дагы бир криз болуп атат, давлением болуп атат деп дагы кирет. Анан аларды деген чыгарып кое албайсың да. Ушундай абалда. Не болду? Ошондой жетишпей атабыз. Айлык акы кандай болуп атат? Айлык акыбыз мындай да. Биз 100% көбөйттү дегенге чейин 22.800 сом алчыбыз. Это базовая ставка. Колдоруна, может быть, кармалгандан кийин 19 там 18 алышчы да, эми жаш келгендер. Ушуреки акчанын көбөйүшү бул жаш адистерди тартуу үчүн көбөйтүлүп жаткан нерсе, бир причинасычы. Но азыр эми ошол акчабызды мен кыргызча эсептегенде 100% 44 000 болмок да. 44 000 болмок да. 44 000 болгон жок, биздики 31 болдубу? 31 000 болду. 44кө көбөйгөн жок. 31 000 болду биздин базовый ставкабызчы.
Эми биздики деген полтора ставка, клинический руководитель, потом этот выслуга лет деп бизге кошулуп атат. Биз Кудайга шүгүр дейли, жакшы эле тыйын алып калдык деп айта алам менчи. Но жаңы келген врач ошол эки 31 миңдин 29 алат, 28 алат, ага келбейт жаш врач. Ошон үчүнчү мына могу жерге 8 врач керек болчу, 3 врач отурабыз. Эми сизге суроо да, мисалы ошол министрлик кандай чараларды көрүш керек ошол жаш специалисттерди ошол региондордо алып калыш үчүн? Эми министрлик менимче аракет кылып эле атат. Мына ушул эки айлыктын көбөйүшүндө эле ушуга байланыштырып көбөйтүп атат. Бирок арабызда акча көбөйгөндөн бөлөк дагычы хирургдарга жаш, именно хирург аттууларга 20 миңден кошуп берди. Көбөйгөндөн бөлөкчү. Педиатрларга 20 миңден кошуп берди. Неонатолог деген бар, жаш төрөлгөн балдарга ошолорду караган неонатологдорго дагы кошуп берди. Реаниматологдорго кошуп берди. Алар жакшы эле болуп калды. Но повсеместно жаш келген, мейли семейныйга келген врачтардыкын деле көбүрөөк кылып койсо, балким элүүнү айтып коеюн эми. Пусть кечирип койсун, но 29-30 миңге жаш врач келбейт да. Тем более семейный врачка келбейт. Мисалы, врач невропатолог болобу, же лор врач болобу, тамак ооруларын көргөн, же көздү көргөн врач болобу, алар бир нукта иштеп атпайбы? А семейныйлардыкычы миң нукта болуп калды. Бүт баарын сурашат. Ага келбейт эч кимчи. 29-30 миңгечи. Туберкулезунда сурайт, бруцеллезунда сурайт, гипертония ал өзүбүздүкү эле дачы. Толтура нерсе суралат. Ошол эле семейный врачтын жумушунчу аябай оор кылып таштаганда, аябай. Балдарды карайбыз, беременныйларды карайбыз, аксакалдарды карайбыз, алардын төрөлүшүнөн баштап беременныйларды да карайбыз. Ошонун баары элечи ушундай көп нерсе болуп атат да. Көп убактыбызды алып атат да. Эжеке, сизге бир 30 секундта ошо жалпы жыйынтыктоочу сөз айтып койсоңуз. Эми жыйынтыктоочу нерсе семейный врачтардын жумушун жеңилдетишин каалайбыз. Могу жерде электрондун варианте киргизгенге дагы кошуп эле атат. Убактысын приемный убактысын 20 минут деген, анысын кичине узартышын каалайбыз. Эми хотя бы 30 минут кылып койсочу. Андан кийин